акчасы. Бир үй бүлөнүн жалгыз, эрке, ай чырайлуу кызы болот. Ал бикештин колун сурап күн сайын үйүнө жуучулар келет. Кызга болсо биринин ою жакпайт, биринин бою, биринин өзү жакпаса биринин көзү жакпайт. Ата-энеси күйөө бала болуучу талапкерлерди кызына күн сайын көрсөтөт. А Маликанын идеалына туура келген жигит таптакыр жок болчу. Мага жакты. Бой десең бой, ой десең ой. Жакшынакай, бой узун. Мага да жакты, между прочим. Күйөө бала болсо ушундай жигит болсун да. Уф, жаккан жок мага. Жылдызды да эмес экен. Сүрөткө да кыздардан бешбетер кечке түшө берет экен. Кызым, анда могу жигиттерди көрчүмүн, могу жигиттер кандай экен. Карачымы? Жаккан жок мага. Болдучу, тамагың дамды болсун. Кызым, уруксатты кирсем болобу? Ооба, мамам келиңиз. Сен мисалы бул нерсе көргүзөм. Аябай эле арык экен. Жакшынакай болот. Нолдагачы? Жакшынакай болот экен. Кыздар окшоп кечке сүрөткө түшө берет экен. Сага кандай жигит керек де? Мага идеальный адам керек. Идеальный адам жок азыр. Терезеде 1 сааттан бери бир бала карап турат сыртта. Ошону көрчү. Мам, булуңуз эмне, школьникпи? Школьник эмес, бул сенин 3 жаш улуу бала. Жакшынакай бала, карасаң, романтик бала окшойт. Гүлдү 1 сааттан бери кармап турат. Мам, бул жаш экен. Уф, билгениң кылчы. Жаман тажаттың. Кызым, көрсөң мен сага чыгып келатырмын. Моглан көрсөң кандай экен? Уф, мам, болдучу. Көрсөң, карасаң, мен жакшынакай бала экен. Өзүң карабайсыңбы? Кызым, сен өзүң кара. Булар сага onu kolunu düşüp geçti. Kolunu bırak geçti. Да, колун сурагым келишти. Менин колумду сундум, силер албай коюштур. Аны шансы бире эле. Koy deyme. Koy. Koy. Баса. Балалар өтө эле бош экен. Бул өзүң кол болбаган мени кантип койгой? Koy. Koy. Koy dedi. Kandın üstüne ne? Şaşırmazdan aytam canım suyup seni kıyналdım. Күндөрдүн биринде Маликанын колун сурап ошол эле жердик жигит агалары менен келет. А Маликаны ал көптөн бери жакшы көрүп жүргөн болчу. Бирок кыз жигиттин сезимдерин шылдыңдап тамашага салып күлөт. Намыстанган жигит эмне кылаарын билбей, арына чыдай албай гүлүн берип чыгып кетет.
Kuyuğa tiyesiz mi tiyesiz mi ısın değil. Көп ойлонуп, сүйүүдөн жол болбогон, сезимдери дэвленген азамат шаардан кетүүнү туура көрөт. Арадан көп убакыт өтөт. Маликанын колун сурап эшик кагып эч ким келбей калат. Киши келбей калганын байкап жүргөн атасы эмне кыларын билбей жүргөн күндөрдүн биринде ага досу келет. Ары кубанычтуу, ары өкүнүчтүү кабар менен. Досым, биз дагы 5 тойго чакырганы келген. Şu kutlukta barakçaksın özüm alıp gelip. Болсун досум, жакшы. Ошондой жакшы. Ошондой. Адан соң Неберели болгонбуз жакшы. Баса өзүң кыз берген болсоң керек, неберели болуп калсаң керек. Эми досум, бизде да жумуштар бар дегендей. Анан бул баракчанда биз тарката турган жерлерибиз бар. Кой үйгө кирип чай. Чайдайын. Башка күнү. Анан сөзсүз тойго өткүлө. Хорошо, өтүп барабыз. Эмди? Мейли. Өтүп барабыз. Макул. Болду кызым, бүттү. Буга чейин эркелегеним жетишет. Ар нерсенин чеги болот. Бирөөнүн өзү жакпайт, бирөөнүн көзү жакпайт. Бирөөнүн ою кыска, бирөөнүн бою кыска. Сага деги ким жагарын мен түшүнбөй да койдум. Сени менен теңдер 5 той өткөзүп атат. Мана чакыруу. Менин сөзүм акыркы. Угуп ал, эшиктен келген биринчи жигитке турмушка чыгасың. Сөз бүттү. Идеалдуу жигит Ханзада жумукту эле. Атаңа көчүп зора түшкөн. Атаңа эч жокто каршы чыга албайбыз кызым. Биринчи келген жигитке турмушка чыгасың сен. Ооба, тураман. Тандоону көп жасап салдым. Мындан ары пешенеме жазганын көрөм. Бир күнү Азамат Маликанын көчө таптаган, же иштеген иши жок бир жигитке турмушка чыкканын угат. Аны угаар Азамат дароо өлкөгө кайтып келет. Аны издеп курбуларынан дарегин агат. Уккан кулактарына ишенбей Маликаны карай жөнөйт. Мына тагдырдын тамашасы.
Бир кезде жигиттен жигит тандаган Малика бүгүн ушундай аянычтуу тагдырда жашап атканын көрдү. Малика! Эмне тандыганың ушул бу? Эмне багып көрдүңүз? Малика, мен сага сүйлөп атам. Гүл бакчаны көрдүңбү? Ооба, көрдүм. Эмнеге? Ошол гүл бакчага барып гүлдөрдүн эң кооз гүлүн алып келип берсең, сенин суроолоруңдун баарына жооп берем. Бирок бир шарт менен. Артка кайрылба. Кадушкаларым мен ойнап атасың. Алмап келиңиз. Алып келдим. Майда кыздар да келет. Бул таптык экен, бирок мен будан да жакшысын алам. Мен будан да чоңусун алгым келет. Ата башка калбай калдыбы? Кызым, тандаганда ойлонуп танда. Бирок тандагандан кийин өкүнбө. Бул сенин тандооң. Гүл бакчага барып гүлдөрдүн эң кооз гүлүн алып келип берсең, сенин суроолоруңдун баарына жооп берем. Бирок бир шарт менен. Артка кайрылба. Артка жооп. Ошончо кооз гүлдөрдүн арасынан тандаганың ошолбу? Гүл да солуп баратыптыр. Жалбырактар да курап калыптыр. Ооба, кооз гүлдөр көп экен. Биринен бири сулуу. Акырына тандап отуруп, акырына чайпырганын билбей калыптыр. Анан аягында ушул тандадым. Мына сенин суроолоруңа жооп. Биз адам баласы канчалык жакшы болсо дагы жакшысы деп ушундай жыйынтык менен калат экенбиз. Бул окуя сабак болот деп ойлойм. Жашооңдо тандоо жасап жатканда да ойлонуп туруп жаса. Тандаган соң өкүнбө. Аман бол. Бакыт каалап Малика үнсүзсүз кирип кетти. Каректи муңдуу карап, эмне кыларын билбеген жигит артка кайтты. Ооба, жашообуз гүл бакчасы. Андан кандай гүлдү тандоо биз адамдардын колунда.